үйрөнүү той коомчулукта кызуу талкуу жаратып жаткан учур. Жубайлардын ортосундагы айырма 18 жаш. Келин 42, ал эми күйөө бала 24 жашта экен айтылууда. Өзгөчө той Казакстандагы айылдардын биринде өткөн. Соц тармак колдонуучулары 2 жашты музыкага болгон сүйүү табыштырган деп болжоп жатышат. Ош шаарында жаңыдан тейлөө кызматына аралашып баштаган жеке ишкер Жасур Парпиев кээ бир мамлекеттик кызматкерлердин ыдыгынан жадагандыгын социалдык баракчасына жазып чыкты. Кыргызстанда иш кылгыла, иш кылсаңар бейиш деп айтылып келет. Бирок тилекке каршы тескерисинче мамлекетте иштегенде келип коркутуп, башкасы да келип коркутуп үркүтсө кантип иштейбиз? Мен билбейм. Бизде же таанышың болуш керек, же акчаң көп болуш керек экен. Же бирөөгө жагынып жашаш керек. Ишкерлерге колдоо гана. Келип алып сени менен кийин сүйлөшөбүз деген палвандар көбөйүп кетти деп калтырган билдирүүсүндө. Ишкер Калыс медиага билдиргендей, жергиликтүү жетекчи кызматтарда иштегендердин мындай мамилеси биринчи жолу катталган эмес. Милициясы деле, башкасы деле, мамлекеттик кызматкерлери деле келип, алып жеген тамагынын акчасын төлөбөй кетип калышат экен. Төлө десең ошо 30-40 сомго эмне болуп кетесиң дешет. Ар күнү андай чоң мошту мүнү жуондорду багышым керек экен, же жабып эле ташташым керек. Бул жакта аракет кылып, жаңы эле операциядан чыккан апам иштеп жүрөт. Алар болсо оңой көрүшөт, деди Парпиев. Кытайдагы Кызыл суулук кыргыздарды колдоо комитети президент Сооронбай Жээнбековго жардам сурап кайрылуу жолдошту. Кайрылууда Кытайдагы кыргыздар кайра тарбиялоо лагерлерине себепсиз камалып, жоопко тартылып жатканы, алардын арасында Кыргызстандын жарандары да бар экени айтылат. Кытайда саясий үйрөнүү лагери деп атап, бул жактан окуп же иштеп барган кыргыздарды бейгүнөө абакка камап, түрдүү оор соккуларды көрсөтүшүүдө. Кыргыздар эч кандай мыйзамды бузбаса же мамлекеттин кызыкчылыгына каршы чыкпаса дагы жоопко тартылып жатат. Анын ичинде оор кыйноодон улам каза болгондор дагы бар. Жакындарыбыздан кеткен боюнча кабар болбой, айрымдарыбыз 2 жылдан бери байланыша албай калдык. Биз алардын өмүрүнөн кооптонуп, тынчсызданып жатабыз. Кытайда тууган уруктарыбыз жапырт камалууда, байланыштагы кылдырбай жатат деп жазылат кайрылууда. Буга чейин ушундай эле камоолорго Кытайдагы казак улутундагы жарандар да кабылып жатканы айтылган. Ал ортодо Кытайдын Кызыл суу кыргыз автоном округунун Актоо ооданындагы 1500 кыргыз жашаган Кайыз айылында 300 киши камакка алынганы кабарланууда. Жергиликтүү эл менен байланышканыбызда мындагы тургундар негизсиз эле жапырт камалып жатканын айтышууда. Шинжаңда Кытайдагы кыргыз окумуштуулар да кармалганы белгилүү болду.